19-бөлүм. Аполлос Корунтта жүргөн убакта Павыл бөксө тоолордун үстүндө жайгашкан өлкөлөрдү аралап өтүп, Эфеске келди да ал жерден бир нече шакиртке жолугуп, Исага ишенип калганыңарда ыйык рухту алдыңар беле деп сурады. Алар болсага ыйык рухтун бар экенин да уккан эмеспиз деп жооп беришти. Ошондо Павыл алардан анда силер кайсы чөмүлдүрүү менен чөмүлдүрүлдүңөр эле деп сурады. Алар ага жакандын чөмүлдүрүүсү менен деп жооп беришти. Павыл аларга мындай деди: Жакан адамдарды тобогулуу чөмүлдүрүүсү менен сууга чөмүлдүрүп, менден кийин келе жаткан кишиге атап айтканда Машаяк Исага ишенгиле деген. Алар муну уккандан кийин Теңир Исанын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлүштү. Павыл алардын үстүнө колдорун койгондо, аларга ыйык рух түштү. Ошондо алар ар кандай тилдерде сүйлөп, пайгамбарчылык кыла башташты. Алардын саны 12-ге жакын эле. Павыл синагогага кирип, Кудайдын падышачылыгы жөнүндө ишенимдүү далилдерди келтирип, 3 ай бою тайманбастык менен жар салып жүрдү. Бирок кээ бир адамдар өжөрлөнүп, Теңирдин жолу жөнүндөгү окутууну эл алдында жамандап, ишенбей коюшту. Ошондо Павыл аларды таштап, шакирттерди бөлүп кетти да, күн сайын Туран деген адамдын орто окуу жайында насаат айта баштады. Бул 2 жылга созулду. Ошондуктан Асиянын бүт тургундары, жүйүттөр да, элиндер да Теңир Иса жөнүндө угушту. Кудай Павыл аркылуу көптөгөн кереметтерди көрсөтүп жатты. Анын бир таарчылар менен ал жапкычтарын оорулардын үстүнө коюшканда, алардын оорулары айыгып, иштеринен жиндер чыгып жатты. Эл аралап сыйкырчылык кылган кээ бир жүйүттөр да жин оорулуу адамдарга Павыл жарыялап жүргөн Исанын атынан силерге буйрук кылабыз деп Теңир Исанын ысымын колдоно башташты. Ушундай кылгандардын арасында жүйүттөрдүн Скеба деген башкы ыйык кызмат кылуучусунун 7 уулу бар эле. Бирок жин аларга: Исаны билем, Павылды да тааныйм, а силер кимсиңер деп жооп берди. Ошондо жин оорулуу адам атырылып келип, аларды басып жыгылып, сабап салды. Алар ал үйдөн жылаңачталып, жаракат алып качып чыгышты. Бул окуя Эфесте жашаган жүйүттөргө да, элиндерге да маалым болду. Бардыгын коркунуч басып, Теңир Исанын ысымы даңкталды. Теңирге ишенип калгандардын көптөрү келип, күнөөлөрүн моюндарына алып ачык айтышты. Ал эми сыйкырчылык кылып жүргөндөрдүн көптөрү өздөрүнүн китептерин чогултуп, бүт элдин алдында өртөп жиберишти. Ал китептердин бааларын эсептешкенде 50 000 драхма болду. Ошентип Теңирдин сөзү кеңири тарап, өзүнүн күчүн көрсөтүп жатты. Ушул окуялардан кийин Павыл Македония менен Ахаяга, андан ары Иерусалимге барышым керек. Ал жерде болгондон кийин Римге да барышым керек деп чечти. Анан ал өзүнүн жардамчылары Тиметей менен Эрасты Македонияга жиберди. Өзү болсо бир аз убакытка Асияда калды. Ошол учурда Теңирдин жолу жөнүндөгү окутууга каршы чоң козголоң чыкты. Анткени күмүштөн Артемиданын бутканасынын үлгүлөрүн жасап, сүрөтчүлөргө көп пайда келтирген Деметр деген бир зергер сүрөтчүлөрдү жана башка зергерлерди чогултуп, аларга мындай деди: Достор, биздин кирешебиз ушул ишке байланыштуу экенин өзүңөр билесиңер. Жанагы Павыл деген неменин Эфесте гана эмес, бүткүл Асияда колуңар менен жасаган нерселер кудайлар эмес деп көптөгөн адамдарды ынандырып, жолдон чыгарганын угуп көрүп жатасыңар. Бул бизге коркунучтарды туудурат. Биринчиден, ишибиз бааланбай калат. Экинчиден, улуу аял кудай Артемиданын бутканасы бар калынбай, бүткүл Асия жана бүт жер жүзү урматтаган Артемида өзү да улуулугунан ажырайт. Алар муну укканда жаалданышып, Эфестиктердин Артемидасы улуу деп кыйкыра башташты. Ошентип бүт шаар дүрбөлөңгө түштү. Павылдын Гай жана Аристарх деген македониялык жолдошторун кармап алып, бардыгы театрды көздөй бет алышты. Павыл топ элдин ичине кирмекчи болгондо, шакирттер ага жол бербей коюшту. Ошондой эле Асиядагы башкаруучулардын Павылга ылым санагандары Павыл театрга барбасын деген өтүнүч менен ага киши жиберишти. Ошол арада бирөө бирди айтып, экинчиси дагы бирди айтып кыйкырып, чогулган эл ызы чуу салып жатты. Элдин көпчүлүгү өздөрүнүн эмне үчүн чогулганын билишкен жок. Ошондо жүйүттөрдүн сунушу боюнча элдин арасынан Искендерди алдыга чыгарышты. Искендер колу менен белги берип, элге сүйлөмөкчү болду. Бирок анын жүйүт экендигин билишкенде, бардыгы бир ооздон Эфестиктердин Артемидасы улуу деп кыйкыра башташты. Алар 2 саатка жакын ушинтип кыйкырышты. Шаар башчысы элди тынчтандырып мындай деди: Эфестиктер, Эфес шаары улуу аял кудай Артемиданын жана анын асмандан түшкөн айкелинин кызматчысы экендигин ким билбейт? Эгерде бул жөнүндө талаш жок болсо, анда силер тынчсызданбай эле коюшуңар керек. Алаңгазарлык кылуунун кереги жок. Силер бул жерге бул кишилерди алып келдиңер. Бирок булар Артемиданын бутканасын уурдашкан эмес, силердин аял кудайыңарга тил тийгизишкен да эмес. Эгерде Деметрдин жана анын жанындагы сүрөтчүлөрдүн кимдир бирөөгө нааразычылыгы бар болсо, анда бизде соттор бар, дубан башчылары бар. Бири-бирине болгон нааразычылыктары боюнча ошолорго кайрылышсын. Эгерде башка дагы сурооңор болсо, анда ал кезектеги чогулушта чечилет. Бүгүн болуп өткөн окуядан улам козголоң чыгаруучулар катары айыпталуу коркунучу алдында турабыз. Анткени бизде ушунча эл чогулгандыгы үчүн актанууга эч кандай себеп жок. Ушул сөздөрдү айтып, ал чогулган элди таратып жиберди.